Bismillahirrahmanirrahim. Birinciden bul üy bile öte qoğumçulukta zor maniga Egerde ata menen ene kandaydır bir Kudaydın taqdırı menen kırsıkka uçurap bul alamdan qaza tağıp köz jumup ketse, andan kalgan 3 balany merim jetimder deydi. Anı eldin bardığı koldoydu. Başını kelip sılaydı. Çaçında kança tük bolsa oşonça soğup жазылады eкен. Alarga kiyim keçe karalaşat. Taykeler tartıp alıp ketet, baykeler alıp ketet. Emi bul ököğü toygondan, kuturgandan biri men uruşup, çokulaşıp, ajırашıp kete turgan bolsa, ortodogu balдар tikenek jetim bolot eken. Taykelerге barsa ataң jaman, bizdin karındaşты taştap ketti деп алар саят экен. Байкелерine барса апаң жаман, биздин байкебизди таштап кетти, булар саят экен. Кыскасы, дамыла айткандай, тагдыры талкаланган тикенек жетимдер өсөт да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө абдан көбөйүп кетти. Биздин мына жашоодо 30 жылдык ушул молдо болуп, элдин кубаныч, кайгы, той топосуна шерик болуп жүргөн тажрыйбабызда ушулар келсе айтабыз. Көптөгөн мисалдарды келтирип, ушундай бир жакшы мисалдардан айтып, үй бүлөнү бириктире турган икаялар менен тарыхтарды айтып берсек, бири-биринин колун кармап, ошо ажырашкан жардын кырына барып калган жаштар эми болду молдоке түшүндүк, биз көрсө бизге бир акыл насаат айткан бир аксакалдар жок болгондуктан, же өкүл ата же өкүл эненин жок болгондугунан биз ушуга барып калдык эле. Эми биз кайрадан чогуу жашайбыз деп 3 баласын жетелеп кеткен үй бүлөлөр курулуп калгандар болуп атат да. Ошонун үчүн мен айтайын дегеним, бул атам раматылык айтчу эле, кайсы жерге барсаңар жубайыңарды чогуу алып жүргүлө деп. Таштап кетпегиле дейт. Бирөө бар экен, бир аз алыстап турайын, бир аз убакыттан кийин сагыныч пайда болот деп аялын унуттуруп жүгөргөн экен да. Мээрим көздө болот, 4 айдан кийин унута баштайт. Ошон үчүн Умар разияллаху анху айтат, сапардагылар 4 айга кеч калбастан аялына кайтып келсин деген да. 4 жыл ме бар Россияда, бияга келип анан өкүнүп бүт баягында иштер болуп кеткенин кеч болуп калат, жашоо бузулуп кетет. Тирүү жан, ысык жан, напсы алажипти аттап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, көп алыстатпай аялыңарга кайтып келгиле, үй бүлөнү бекемдигин, жылуулугун кургула деп айтат элем.